Күндүн урунтуу окуяларын жана көрүнүштөрүн камтыган өлкөдөмө маалымат программасынын шейшембилик чыгарылышы назарыңыздарда. Алдыдагы жарым саатта кызматыңыздарда биздин кабарчылар жана мен Нургүл Курманалиева. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан учкай. Административдик аймактык реформанын жемиши Ирилештирүүдө 63 айлык өкмөт 27 айлык өкмөткө бириктирилип, анын негизинде 113 миллион сом үнөмдөлдү. 27 айлык өкмөт оптимизацияга бардык. 27 айлык өкмөт башчыларына Кудай буйруса жаңы автоунаадан алына турган болду. Социалдык келишим долбоору Актала районунда да ийгиликтүү уланып жатат. Аймакта 100 миң сом алып, ишкерлик баштап алгачкы жемишин ала баштагандар бар. Буюрса жакшы, жаңы баштадык. Жакшы эле болот буюрса. Келечек бар да. Туристик сезон башталгандан бери Теңиртоого 19.741 чет элдик туристтер келген. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 8.963 көп. 7 миллиондон ашыкча турист акча каражаты келип түшүп атат. Бул болсо 4 миллиондон ашыкча кирешенин түшкөнүн билдирет да. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын энергетика тармагындагы өзгөчө кырдаал жөнүндө жарлыкка кол койду. Климаттык чакырыктарга Нарын дарыясынын бассейнине суунун аз киришине, энергияны керектөөнүн тездик менен ашыкча өсүшүнүн шартында генерациялоочу кубаттуулугун жетишсиздигине байланышкан энергетикалык кризистен өлкөнү чыгаруу боюнча шашылыш чараларды көрүү максатында жарандык коргонуу жөнүндө мыйзамдын 5-беренесине, энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 66-71 беренелери жетекчиликке алынып, токтом кылынды. 2023 жылдын 1 августунан тартып Кыргыз Республикасынын энергетика тармагында 2026 жылдын 31 декабрына чейинки мөөнөттө колдонуучу өзгөчө кырдаал режими жарыялансын. Экинчиден, министрлер кабинети бир жумалык мөөнөттө президенттин 2023 жылдын 23 мартындагы номер 62 энергиянын кайра жаралуучу булактарын пайдалануу үчүн багытталган жерлерди берүү маселелери жөнүндө жарлыгына ылайык, андан ары министрлер кабинетине караштуу Жашыл энергетика фондуна өткөрүп берүү менен энергиянын кайра жаралуучу булактарын пайдалануу үчүн жарактуу жер участактарын аныктоо жана бөлүп берүү укугун белгиленген тартипте энергетика министрлигине берсин. Өзгөчө кырдаал режими колдонулган мезгилде энергетика министрине оперативдүү тартипте төмөнкүдөй өзгөчө укук берсин. Алар жер жана суу фонду, жер казынасын пайдалануу маселелерин тескеген айыл чарба, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлеринин орун басарларынын, Улуттук илимдер академиясынын суу проблемалары жана Гидроэнергетика институтунун кадастр мамлекеттик мекемесинин, Кыргыз геология мамлекеттик ишканасынын директорлорунун, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчыларынын өлкө аймагында энергетика чөйрөсүндөгү долбоорлорду ишке ашыруу бөлүгүндө ишин жалпы координациялоону жүзөгө ашыруу. Ушул жарлыктын 2-пунктунун 2-пунктчасынын 2-абзацында көрсөтүлгөн кызмат адамдардын ушул жарлыкты ишке ашырууга байланышкан чаралар талаптагыдай аткарылбаган учурда ээлеген кызматынан бошотуу жөнүндө сунуштарды киргизүү. Энергиянын кайра жаралуучу булактарын пайдалануу үчүн жарактуу жер участактарын инвентаризациялоону жүргүзсүн жана 2023 жылдын 1 сентябрынан тартып белгиленген тартипте энергетика чөйрөсүндөгү объектилерди курууга арналган максаттуу багыты боюнча пайдаланылбаган же техникалык экономикалык негиздемени иштеп чыгуу, энергетикалык объектилерди долбоорлоо жана куруу боюнча иштер баштала элек жер участактарын пайдалануу укугун токтотууну демилгелесин. Энергетика тармагындагы мамлекеттик катышуу үлүшү бар мамлекеттик ишканаларга, акционердик коомдорго жана алардын туунду коомдоруна өзгөчө кырдаалдын көрсөтүлгөн режимин киргизүү менен байланышкан иш-чараларды жүзөгө ашыруунун алкагында товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү бир булактан методу менен сатып алууга уруксат берилсин. Энергетика министринин ушул жарлыктын талаптагыдай аткарылышы үчүн жеке жоопкерчилигин белгиленди.
Административдик аймактык реформанын алкагында Нарын облусунун айыл аймактарында жүргүзүлгөн ирилештирүүнүн негизги жумуштары толук аткарылып бүттү. Анын натыйжасында 63 айыл өкмөт 27 айыл өкмөткө бириктирилип, 246 штатка кыскартылды жана ирилештирүүдөн 113 миллион сом үнөмдөлдү. Эми айыл өкмөттөргө мамлекеттик бюджеттен 10 миллион сомдон каражат жана кызматтык автоунаалар берилмей болду. Бул долбоор жакында республиканын башка аймактарына да жайылтылат. Аймактык ирилештирүүнүн алкагында дөбөлүү жана орток айылдары биригип дөбөлүү айыл өкмөтү деп аталды. Эки кышта кошулгандан кийин 25 штаттык орун жана айыл өкмөттөрүнүн алдында кызмат көрсөтүүчү муниципалдык ишканалар түзүлдү. Учурда ал мекемелерге жайыт, таза суу, ирригация жана тазалык боюнча коомдук уюмдар кирип, кызмат көрсөтүүдөн алынган жыйымдар жана жайыт акылары айыл өкмөтүнүн атайын ачылган эсебине чогултулууда. Бул өз кезегинде жергиликтүү маселени чечүүгө чоң өбөлгө. Бүгүнкү күндө жайыт мыйзамы боюнча жайыт өзүнчө бир бутага катары муниципалитетке кирип атат. Булар эми хозур расчёттой болгондон кийин кайра өздөрүнүн актай турган шартында биз толук кандуу шарттарды түзүп берип атабыз. Бүгүнкү күндө жайыт ушул жана 4 багыт боюнча биз 4 миллион сомдун акчасын чогултушубуз керек. Бүгүнкү күндө бир 20% ашык акчалай сумманы шотторго салып, эмки жылга жакшы иштерди алып барганга аракеттерди далалатты азыртан баштап, ошол акча чоң маселени чечерин да сезип атабыз. Аймактарды бириктиргенден кийин бир айылдын жери экинчисине өткөн жок. Жайыт картасында белгиленген чек ошол бойдон өзгөрүүсүз калды. Ошондой эле айыл аймактардагы түзүлгөн муниципалдык ишканалардын төлөмдөрүн санариптештирүү иштери жүргүзүлүп, клиенттик базаларын топтоо иштери 70% аткарылды. Жайыт комитеттердин баары калды. Ал жана коомдук башталыштагы уюмдар өздөрүнүн укуктары менен, өздөрүнүн право на деятельность ошонусу менен баардыгы калды. Биз ушул төлөмдөрдүн баардыгын алдык. Аларга дагы укук калды. Алар донор привлекать этсе болот, проекттерди жазса болот. Иши кылса, элге жага турган нерселердин баарын жазса болот. Алардын эч ким аны жоюлган жок. Мындан сырткары айыл өкмөттөрдү ирилештирүүлөдөн 100 миллион сомдон ашуун каражат үнөмдөлдү. Ошондой эле айыл өкмөттөргө мамлекеттик казынадан 10 миллион сомдон каражат жана кызматтык унаалар берилмей болду. 27 айыл өкмөт оптимизацияга бардык. 27 айыл өкмөт башчыларына Кудай буйруса жаңы автоунаадан алына турган болду. АТРдин алкагында 113 миллион сомубуз үнөмдөлүп атат. Муну дагы азыр 3 жылга сурап атабыз, берип тургула деп трансферт. Мына 113 миллион, 270 миллион акчалар болуп атат. 713-түн 110 миллион деп биз мына өзүбүзгө план койгонбуз. Теңир тоодогу ирилештирүү боюнча реформа жигердүү ишке ашты. Анын натыйжасында 63 айыл өкмөт 27 айыл өкмөткө бириктирилип, 246 штатка кыскартылды. Жергиликтүү өз алтынча башкаруу органдарынын базасында облус боюнча ирилештирилген айыл аймактардын борборуна 26 муниципалдык ишкана түзүлдү. Эми бул долбоор республиканын башка аймактарына да жайылтылат. Айжамал Болот кызы, Норус Абылаев, Өлкө Деми. Социалдык келишим менен иш баштаган Ак Дала районундагы ишкерлерден алгачкы жыйынтыктары жаман эмес. 2 жыл аралыгында район боюнча 155 үй бүлө келишим менен 100 000 сомдон каражат алып, аркыл тармакта бизнес долбоорлорду жандантышкан. Алардын алдыңкылары жакшы киреше таап, жумуш орундарын түзгөнгө да үлгүрүшкөн. Эсенбек Сталбек уулунун сюжети. Социалдык келишим менен иш баштагандардын катарында Ак Дала районунун Баятов айылынын тургуну Бексултан Тариелов да бар. Ал жумшак эмеректердин түрлөрүн жасап, сатууну колго алган. Устанын бул ишин баштоого социалдык келишим менен берилген 100 000 сом чоң түрткү берген. Айтымында учурда иши кыйла жакшырып, айына 20 000 сомго чейин киреше түшүп жатыптыр. 7600 ашыгыраак эле болот. Иштегенге заказга жашайм, буюрса жакшы жаңы баштадык. Жакшы эле болот буюрса. Келечек бар да. Айлык киреше бир айына 20 000, 30 000 азырынча башталыш.
Майский мен ушу август айында эскортинг ишта. Ал эми Айзейне жыртакоо үчүн социалдык келишим кыялында ишин баштоого чоң түрткү берген. Тарага ал долбоор башталган 2022-жылы эле биринчилерден болуп бал аарларын кармоо боюнча долбоор өткөрүп колдоо тапкан. Учурда анын бал чилектери оңго жетип, айылдаштарын таза бал менен камсыздоодо. Постоянно карап отургандар бул деле аябай эле чоң киреше болот атпайбы? Эң чоң киреше, эң жакшы бизге ошо мүмкүнчүлүк жаралды да, ушу бал өстүрүү. Негизи буга чейин айтпайм, ошо оюбузда бар болчу, кызыгып жүрчүбүз, анан качан ушу соцконтракт берилип баштаганда бизге аябай чоң мүмкүнчүлүк түзүлдү да, ушу бал алуубузга. 2 жыл аралыгында Актала району боюнча социалдык келишим менен 100 000 сом алып, 155 үй бүлө ар кыл багытта чакан ишкерликти башташкан. Бүгүнкү күндө алардын алдыңкылары өз ийгиликтерин жаратып, башкалар үчүн жумуш ордун түзгөнгө жетишишкен. Азыр бүгүнкү күндө 2 район боюнча ушул ишкана ачты өздөрүнчө. Анан жумуш менен камсыз болду. Жалпы айта кетсек, бир 30га чукул жаранды ишке менен орноштурдук да. Мына ушу келишим менен иш баштагандардын башын бириктирген биринчи конференция өткөрүлдү. Анда ишкерликти жандантуу, жаңы багыттарды ачуу, ишкерлик боюнча атайын окууларды өткөрүү боюнча сунуш пикирлер район бийлигине айтылды. Ошондой эле социалдык келишим менен ийгиликти жараткан алдыңкыларга ардак грамоталар, ыраазычылык каттар ыйгарылды. Эсенбек Сталбек уулу, Нурсултан Болотбек уулу, Өлкөдеми, Актала району. Теңир тоого келген чет элдик туристтердин саны жыл сайын өсүүдө. Саякатчыларга жагымдуу шарттарды түзүү жагы дагы колго алынды. Маселен, чет элдик коноктор кызыккан Соң көл, Чатыр көл, Таш-Рабат, Кошой, Кургон, Кел-Суу сыяктуу жайлардын жолдору түздөлүп, атайын мобилдик топтор уюштурулган. Ал эми быйылкы жылдын 6 айында Теңир тоого 19 741 чет элдик туристтер келген. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 8 963 көп. Теманы Ажипара Насырова улантат. Теңир тоо жергесине келген чет элдик коноктордун коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурулган. Облус аймагында 18 туристтик база, конокторду кабыл алуучу 39 үй, 17 тарыхый жайлар болсо, булардын бардыгында аймактык тескөөчүлөр даярдалган. Туристтик сезон башталгандан тартып ушул убакка чейин чет элдик туристтердин коопсуздугуна коркунуч келген учурлар болгон жок. Бизде ошол туристтик базаларда барып өзүбүз ошо профилактика кылыш үчүн алдын ала айтабыз. Кайсыл номерлерге кайрылыш керек, кимдерге кайрылыш керек боюнча. Анан ошол көп туристтер баруучу жерлерде участковыйлар күнү түнү кызмат кылышат ошол жерде. Бизде дагы ошо туристтик милицияны ачуу боюнча да аракеттер көрүлгөн. Анан азыр натыйжа чыкпай атат. Мүмкүн ошол колдоо таап кетсе, министрликтен туристтик милицияда ачылып калышы мүмкүн да жакын арада. Чет элдик саякатчылардын ден соолугуна кам көрүү үчүн Нарын облустук бириктирилген ооруканасы дагы шарттарды түзгөн. Туристтер көп баруучу аймак болгон Кел-Суу жана Босого жайлоосунун кире беришине боз үй тигилип, атайын медпункт уюштурулуп, учурда күнү түнү кызмат көрсөтүүдө. Июнь айынын башында даяр болгон медпункт бүгүнкү күндө 20дай бейтапты кабыл алган. Дарыгерлерге кайрылган туристтердин көпчүлүгү кан басымы жогорулап кеткендер. Соң көл 4 райондун территориясы болгондуктан бул жерге Жунгал, Актала, Нарын району, Кочкор карайт да. Кочкор жактан чыгып бараткан жерде Төлөк деген айыл бар. Ал жерде чоң ГС бар, 1 врач, 2 медсестра иштейт. Эгерде ошо туристтер жабыркаган болсо, биринчи очередь ошол жерге келип түшөт дагы, андан ал жерден биринчи жардам көрүп алып, анан Кочкорду көздөй алып жөнөшөт. Ал эми аркы Кызарт тараптан, Жунгал жактан, Кызарт деген айылда Жунгал жалпы дарыгерлик практика борборунун филиалы бар. Ал жерде стационар бар, төрөт да кабыл алынат, ал жерге больнойлор жатып да дарыланат, машина дагы бар. Эгер ошол жактан жаракат алган болсо, ал ошол жакка түшөт. Актала жактан болсо, ал жерде атайын Соңкөлдө бир фельдшер бар. Мындан сырткары Кел-Суу, Бугу жаратылыш коргуна баруучу жолдор аптасына 1 ирет грейдердин жардамы менен сүрүлүп түздөлүп жатат. Ал эми Соңкөл жайлоосуна баруучу жолдор кар күрткүлөрүнөн тазаланып, тиешелүү жол белгилер коюлган. Жакынкы күндөрү аталган жайлоодогу эскирген 400 белги кайрадан жаңыртылат. Номер 15 жол тейлөө ишканасы тарабынан 2 автогрейдер, 1 мехпа күрүш коюлуп, жолдор оңдо түзөлүнөт, знактар оңдолуп түзөлүп атат. Анан эми жаңы знактар боюнча ПИЦ мамлекеттик ишканасы бар биздин министерствонун алдында. Ушул ишкана знактарды, жол белгилерди даярдап берүү боюнча атайын иш жүргүзүп келишет.
Булар менен келишимдер түзүлгөн. Жакын арада 450 даана жол белгилери келет. Булар жаңыларын орнотулат. Буга чейин эски жол белгилери оңдолуп түзөлүп атат. Келген чет элдик конокторго кыргыздын улуттук тамак ашын, үрп адатын жана маданиятын таанытуу максатында эл аралык кыргыз шыырдагы фестиваль уюштурулду. Ошондой эле ар бир райондо этно фестивалдар өтүп жатат. Сентябрь айында маданият, манас жана туризм фестивалы өтүлүү алдында турат. Мындан сырткары Нарындагы Ташрабат, Кошойкоргон жана Чатыр көлгө барууну каалаган туристтер үчүн атайын санарип такта орнотулган. Бул тактанын жардамы менен өз алдынча маалымат алып, көздөгөн жерине кооптонбой баруу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Эки Нарын Капчык айына Кыргыздын Нукура боз үйүнүн үлгүсүндөгү 5 глэмпингтер салынып, жакынкы күндөрү ишке берилүү алдында турат. Эки Нарын Капчык айында ушу жеке бир агабыз глэмпинг 5 боз үйдөн турган заманбап үлгүдөгү эки отелдерди куруп жакында ачылышы болгон. Андан тышкары дагы Кыргыз Республикасынын туризмди өнүктүрүү фондунун каржылоосунда Респойнт туристтик маалымат борборлор Нарын шаарынын 64 аймагында, бири экинчиси Кочкор районунун Теңдик айылында экөө курулуп атат. Бул дагы туристтердин маалымат алуусу үчүн, алардын келип ыңгайлуу шарттарда эс алып кетиш үчүн жакшы шарт түзүлөт. Маалымат иретинде айтсак, быйылкы жылдын айыл айында Теңир Тоого 19741 чет элдик турист келген. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 8963кө көп. Туристтердин эсебинен жергиликтүү бюджетке 7 миллион сом акча каражаты түшкөн. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 4 миллион сомго көп. Жипара Насырова, Адлет Алмазбеков, Өлкөдө эме. Нарын облусунун туристтик дараметин дагы арттыруу боюнча жасалып жаткан иштер арбын. Жумгал районунун аймагында чет элдик туристтерди тосуп, аларга кызмат көрсөткөн Кызарт айылы дагы бар. Аталган айылда туризм фестивалы өтүп, ага келген чет элдик туристтер Килемче менен Соңкөл жайлоолоруна ат менен жүрүш жасап, таза аба, жаратылыш койнунда эс алышты. Муну менен чектелбей, жергиликтүү турист тоскон тургундар Кыргыздын улуттук оюндарын, кол өнөрчүлүгүн, каадас салт үрп адаттарын көрсөтүп, чет элдиктерди таң калтырышты. Кызарт айылына чогулган бул туристтер анча алыс эмес Килемче жайлоосуна чейинки 18 чакырымды басып өтүүгө даярданып жатышат. Бул жерге чогулгандардын көпчүлүгү Франция, Германия, Бразилия жана Великобритания өңдүү 10дон ашык өлкөдөн келгендер. Кызарт фест аталыштагы бул фестиваль Кызарт туризм өнүктүрүү фонду тарабынан уюшулуп, ал 3 күнгө созулду. Алгач айылдык маданият үйүнүн алдында башталган иш-чара экинчи күнү Килемче жайлоосуна ат турулар, жөө жана жол тандабастар менен саякаттоо иретинде өттү. Анда ар бир катышуучуга бирден коштоочу ат бекетилип, коноктордун коопсуздугун кароо, атайын даярдалган жана пландалган шаан шөкөт менен жаратылыш кооздугу көрсөтүлүп, жайлоону көздөй бет алышты. Дүйнөнүн булуң бурчунан келген туристтер Жумгал районунун Кызарт айылынан Килемче жайлоосуна чейинки 18 чакырымды ат үстүндө басып өтүшөт. Бул жерге келген 40тан ашуун чет элдик жарандар 3-4 сааттык жолдун учурда жарымын аяктап калды. Жолго сапар алышкан туристтер жарым жолдо Базар Турук жайлоосуна токтоп, атайын гидтер тарабынан даярдалган түштөнүүдө болуп, даам сызышты. Бул жерге чет элдик туристтерден тышкары Германиянын Кыргызстандагы элчиси жана Бириккен Улуттар уюмунун атайын өкүлү да болду. Алар үчүн мындай жаратылыш койнунда эс алуу табылгыс нерсе. Германиядан келген туристтерге Кыргызстандын тоолору, ажайып кооз жаратылышы жана керемет Соңкөлдөй болгон кол тийбес жерлериңер абдан кызык. Мурдагыга салыштырмалуу учурда жерлерде жакшы фестивалдар өтүп жатат. Чет элдик жарандар үчүн фестивалдарга катышууга көптөгөн мүмкүнчүлүктөр түзүлүптүр. Буйруса сапат жагы менен иштесек, Кыргызстанда туризм өнүгөт. Бул фестивалды досторумдан уккам. Атайын ат миниш үчүн келдим. Бул жака жалгыз келбей, Америка элчилигинин өкүлүн жана досторумдан да ала келгем. Мен сиздерди ушундай окмуштуудай фестивалды уюштуруп алышыңар менен куттуктаймын. Бул абдан сонун өтүп жатат. Бул жерде сиздердин маданиятыңыздар, сиздер уюштурган турларыңыздар, сиздердин жаратылышыңыздар бардыгы камтылыптыр. Бул мен сыяктуу дипломаттарга жана туристтер үчүн эң сонун саамалык болду. Кыргызстанда туристтерди тартуучу нерселериңер абдан
абдан көп. Бул сиздер уюштурган фестиваль эң сонун жаңылыктардын бири болду деп айта алам. Бизге бардыгы жагып жатат. Фестивалдын жүрүшүндө 13 өлкөдөн келген коноктордун 40% Франциядан келгендер. Көпчүлүк туристтердин айтымында алар үчүн көлгө түшүү эмес, жаратылыш койнунда бийик тоолорду аралап көк шибер жайлоосунда эс алуу жагымдуу маанай тартуулайт. Ал эми иш-чаранын уюштуруучулары мунун арты менен түшкөн каржынын эсебинен жолдорду жасап, туризмге салым кошууну көздөшөт. Жалпы 36 чет элдик конок ат менен 5-6 турист машина менен келатат. Жана аларга кызматта 20дан ашык жергиликтүү айылдагылар жүрөбүз. Бул иш-чаранын максаты ошол айылыбызды көрктөндүрүү максатында түшкөн каражаттарды бөлөбүз. Мисалы ушул жерде биз көп токтойбуз. Бул жакта токтогонго ылайыктуу рест поинттер жок десек болот. Ошол нерсени курабыз. Каражаттан артса балким жолдорго салабыз. Өлкөбүздүн аймагынын 94% тоолор. Мына ушул нерсе туристтерди биринчи кезекте кызыктырат. Трекингтер, ат менен жана жөө жүрүштөр, вело жана унаа турлары. Ошондой эле бизде тоо сууларга байланыштуу экстремалдык туризмге дагы кызыгуу чоң. Ошентип көптөн күткөн коноктор ажайып коз жаратылышка бай Килемче жайлоосуна кирип келишти. Ал эми бул жердеги агыречекчен апаларыбыз, аксакалдуу Бакай атабыз баш болуп, келген конокторду жагымдуу маанайда тосуп алышты. Килемче жайлоосунун үмөтбай өрөөнүнө келген конокторду тосуп алган жергиликтүү эл меймандарга жагымдуу ыр күлкү тартуулап, ат үстүндө жигиттердин эреңишин, куш салуу, салбуруун жана аркан тартыш, жоолук таштамай сымал улуттук оюндарды көрсөтүштү. Келген туристтерге оюн сооктор, кыргыздын оюн соокторун көрсөттүк. Кыргыздын тамактарын, калама, каттама, сарымай, каймак, ушундай кыргыздын улуттук тамактарын көрсөттүк. Көбүнчөсү Франция, Бельгия, Литва деп, Кореялардан көп келет, Кытайлардан көп келет. Алар биздин эске сылап бул кыргызыбыздын тоосуна, суусуна, тазалыгына багы, таза абасына кызыгышат. Багы бүгүн ушу фестивалды өтүп атабыз, Кудай буйрса, ошо реклама болсун деп. Ошо ишибизге ийгилик болуп жалпы жапаттырмак бар иштеп атабыз. Чет элдик коноктор Килемче жайлоосунан кийин жалгыз Карагай ашуусу аркылуу 11 чакырым аралыктагы касиеттүү Соңкөл жайлоосуна кирип келишти. Ал жакта фестивалдын уюштуруучулары тарабынан ат үстүндөгү оюндар, көк бөрү, кыргыздын улуттук каада салты катары наристенин тушоосун кесүү жөрөлгөсүн көрсөтүп беришти. Келген туристтерге мындай фестивалдын өтүшү алар үчүн кайталангыс нерсе болуп калды. Donc ces paysages sont Кыргызстанга келгениме 4 күн болду. Мен үй бүлөм менен ушул кызарт фестивалына катышып жатам. Кыргыз жерлерин көргөнүмө абдан кубанычтамын. Ушундай кооз, сонун жерлер бар экен. Кыргыз жерин көрүп аябай суктанып, ыраазы болуп отурам. Мага суусу, тоолору жана жайлоолору, элдери абдан жакты. On voit ces grands espaces avec Нарын облусу негизи эле жалпы эле ошо ат тур менен тоолуу регион болгон үчүн таанылып келет. Анан кызарт айылы болсо ушул өзгөчөлүгү ат менен турларды жүргүзүүнүн бул потенциалы өтө жогору. Анан ошону жакшы өздөштүрүп ашканда ар бир ошо үйдө, ар бир айылда ат кармашып, туристтерге кызмат көрсөтүүнүн жолун таап алышкан. Бул фестиваль мындан арыга жыл сайын стабилдүү түрдө бир датаны коюп алып, ошо туристтерге тур пакетти эртерээк бир жыл даярдап, анан сатып жакшы ишкерликке өздөштүрсө жакшы болот деп эсептейм да. Маалымат үчүн айтсак, 2023 жылдын 6 айында Нарын облусунун аймагына жалпы 19 миңден ашык турист келсе, алардан 7 миллион сомдон ашык киреше түшкөн. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 4,5 миллион сомго көп. Мирбек Асаналиев, Ниязбек Азизов, Өлкө Деми, Жумгал району. Бүгүнкү айтып үлгөргөн кабарлар мына ушулар болду. Биздин жаңылыктарды Facebook'тагы УТРК Нарын, Instagram'дагы Нарын ТВ Live баракчаларынан окуп, УТРК Нарын YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.